2024 жыл 1 март жаз байрамы биз жолоктук долбоорунун өзгөчө 8-чи чыгарылышы. Бүгүн кызматта мен Алма жана Даниэль. Бүгүнкү чыгарылышта Канат Шабдамбеков каякта. Деги эле бүгүнкү чыгарылышта ким келет? Ошол мырзаны биз сиздер менен ачыктайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта өзгөчө коногубуз бар. Ал инсан ким десеңиздер, деги эле ошол инсанды бүгүнкү чыгарылышта өзгөчө суроолор менен талкуулайбыз. Анда эмесе Коногубузду тосуп алалы. Канат Шабдамбеков. Ассаламу алейкум, хуш келипсиздер. Урматтуу калыңдуу тура түшүнөсүздөр эми алып баруучулукту мына Алма менен Даниэль алыптыр. Анан бүгүн кечирип коюңуз эми. Бүгүн суроону сиз эмес, биз беребиз. Себеп бүгүн бизде өзгөчө конок, маанилүү нерсе ушул инсандан бүгүн биз сонун интервью алабыз. 1 март айта кетчү нерсе, эртеңки күндө бул инсандын өзгөчө жашоодо бир жакшы жака кадам таштамакчы, тагыраак айтканда үйлөнүү тою болуп атат. Ошол нерсеге карабай, убакыт аз болсо дагы убакытын бөлүп, бүгүн бизге өзүнүн жашоосу тууралуу жакшы интервью бермекчи. Канчалык деңгээлде үй бүлө курууга даярдыгын байкайбыз. Бизге чоң кеңештерди берет, ошого колдонуп атабы? Туура. Анда эмесе биз бүгүнкү чыгарылышты баштадык. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биздин көрүүчүлөрүбүз даяр болсо, биз чыгарылышыбызды уланта берели. Алгачкы ирет ушул сөздөн баштагым келип атат. Жаз майрамы 1 март жалпы айымдарды жаз майрамыңыздар менен куттуктабыз келип атат. Ошол үчүн мырзалар, айымдарга келиңиздер, кол чаап коелу. Бүгүн биздин студиябыздын өзгөчө коногу орду бөлөк. Дагы бир рет айткым келип атат. Бүгүн суроону сиз эмес, биз беребиз депчи. Канат мырза, жакшы кадам таштап атыпсыз. Биз куттуктайбыз. Бүгүн сизден өзүбүзгө бир чоң сабак алайын деп баарыбыз даяр отурабыз да. Алгачкы сөздү деги эле суроону ушундайдан баштагым келип атат. Бүгүнкү күнгө чейин деги эле Кыргызстанда көп айымдар менен сиз хайп кармадыңыз. Белким бизге сыр болду, может, мамиле кармагандыгыңыз мүмкүн да. Көп ар кандай блогер, ырчы айымдар менен. Анан сиз тандаган айым эмнеси менен өзгөчө, эмнеге ошол айым? Негизи ушул убакка чейин келип бир да жолу интервью бербептирмин. Эми бергем, мисалы мындай музыка телеканалдарына барып, ырдап, бирок мондой отуруп сүйлөшүп көрбөптүрмүн да. Анткени билбейм эмнегедир мен үчүн интервью бергим келчү, бирок бир 10 жылдан кийин бир ийгиликтүү адам болуп, анан айта турган көп нерсем бар деп мындай нерсе айтчумун да. Бирок биз жолук долбоорунун катышуучулары менен бир туугандай болуп калганга, анан ар дайым да сиз айтып кетпеңизби? Алма айтып кетти окшойт. Баарын акыл үйрөтө бересиң. Эми сени көрөбүз, эми айтчы деген сыяктуу эле сөз болду да. Хайп да. Негизи Даниэль ушул мырзанын суроону сиз берип эле койсоңуз болмок. Бергим келип атат. Шоу бизнеске аралашып жүрөсүз. Эми кандай десем, бул баягы бир проект жасаш үчүн, бир нерсе кылыш үчүн сөзсүз түрдө башында бир интрига керек да. Интриганы кылыш үчүн орусча айтканда мындай правдоподобный кылып бериш керек да. Элдер көрүп, сага ишенип, анан мындай как мындай арзан сезилип калбаш керек да, сен жасаган хайптарчы. Мисалы акыркы убакта Анжелика Кайратовна менен мисалы биз 1,5 жыл жүрүп, ошол эле убакта Анжелика айымдын жолдошу жездебиз да туура түшүндү. Бирок 1,5 жыл жолдошу биякта турат, мен бу жерде турам, Анжелика айым бу жерде турат да, кадрда. Алма чоң гүл алып келип берет, кымбат гүлдү мен мынтип эле берип коем да колуначы. Ошентип жүрүп, биз ушу биз жолуктук проектисин ачтык да. Бул эми мен ойлойм, жашообуздагы биз Анжелика айым экөөбүздүн эң жакшы жана эң грамотный хайптардын бири болду. Анткени бул хайптын этеги мына биз жолуктук долбоору болуп атат десек болот. Жакшы максатта, Бирок Анжелика айымдын өзүнүн жолдошу бар да. Аны коомчулук деле билип калды. Жолдошу бар, жестебиз бар, үй бүлөлүк катташта катышабыз. Болгону ушул контент үчүн эле. Анан эми шоу бизнесте бир агабыз айтмакчы, артисттер түшүнөсүңөр да деген. Ар кандай эмелерди ойлонуп турушубуз керек да, идеяларды биз. Жакшы, дагы бир суроо. Азыркы сиздин кадамын кылдыңыз да, жеңе өзүнүн колун сурадыңыз, бирок көпчүлүк кыргыз эли ишенбей да катат, бул пранк деп. Ошого оюңуз кандай? Эми терең ой жүгүрткөн адам ишениш керек. Анткени ал кыз шоу бизнестен эмес, көрүнүп турат. Биринчи жолу ошол эл алдына чыгып атканы билинип турат. Анан видеодон деле көрүнүп турат, бири-бирибизге мындай сезимдерибиз бар экенине.
Анан көбүнчө эле мурда пранктарып жүргөндө айта берчү сага, эл ишенбейт. Мен дайыма айтчумун, мага главный аялым ишенсе болду да. Бизге деле ишенич зор болду да. Канат мырза, чоң кадам таштаганыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бактылууңуздар. Угушумча сиздердин жаш айырмачылыгы аябай чоң экен. 10 жылдан ашык деп уктум да. Эми сизден тагыраак сурагым келди. Ушунча чоң айырмага карабастан кантип тил табышып кеттиңиз? Эмне өзгөчөлүгү болду? Ошону канча дагы жаныңызда айымдар жүрдү? Эмнеге ошолордун баарынан ошол кызды таңдаганыңызды билгибиз келет. Анда сөз башынан болсун, башынан айтып берейин. Биз жолуктук долбоор 1-чи сезон жаңы эми баштайбыз деп турган убакта мен бир стоматолог досум бар. Ошого барып калсам эле досум, мен бир тойго бардым. Тойго бардым, анан мен досумдун бир тууган балдызы, үй бүлөсү мындай аябай жакшы адамдар экен. Анан биздин аяшыбыз да аябай жакшы. Анан бир мындай сүйлөшүп көрбөйсүңбү, ошол кыз менен куда түшкөндөр да аябай көп экен. Деди, жаш канча десем, жаш 18 дейт. 18 эле куда түшкөндөр көп экен. Ооба, ал мындай баягы чындап үй бүлөсү жакшы болгон үчүн баягы жубайлыкка көргөндөр, мындай жубайлыкка куда түшүп келгендер көп экен деди. Анан видеосу барбы, сен видеосун көргөздү да, биринчи жолу. Видеосун көрсөм, тойдо тос сүйлөптүр да, хиджаб кийген кыз экен. Тойдо тос сүйлөптүр да, анан бирок баягы адам деле мындай оозун ачканда билинет да, ким экен. Адам биринчи сыртка келбет, неметесиң, анан бирок сүйлөгөн сөздөрү негедир жакты да. Мындай 18 жаштагы кыздагыдай эмес, тойдо сүйлөгөн скромный, мындай түп-түз тууралып, болгон оюн туура түшүндүрүп айтып берип, анан башка кыздардан да ошол жакта тос сүйлөгөндөрдөн да аябай айырмаланып башкача сүйлөптүр да. Анан ошентип мага жакты ал кыз. Кадимкине бирок баягы эми үйдөгүлөр айтып берчи, неге үйлөнбөйсүң? Мен айтчымын да, өзүм адам таба элекмин, айланаң баары кыздар го, кантип эле кыз жок болсун сага дечи да. Бирок ошол видео аркылуу келип, менде кадимкине менде жактыруу сезим болду да. Видеону көрүп эле мен жүрөгүмөн чечим чыгарып атам да, ошол адам меники экенинчи. Анан досума айттым, досум ушундай жолукпайсың, номерин алып бербейсиңби деп. Анан досум досуна айтып, анын бир тууган жестеси менен досум досу болуп атат да. Анан айтса, айтыптыр ал. Мен ал Канат байкени тааныйм, бирок мен ошол бир кыз менен жүргөндө, жада калса сумдан жетелешип кетип бараткан жеринен көргөм мен аны. Мен ага жолуга албайм. Ал башка чөйрөдөн, мен башка чөйрөдөн деп айтыптыр да. Ошентип 3 айдай аракет кылдым. 3 ай жада калса Инстаграмын да ала алган жокмун, телефон номерин да ала алган жокмун. Бир гана жестеси аркылуу эле биз мындай айттырып эметип аттык да. Анан 3 айдан кийин анан мен мындай 3 ай нормально эле чуркаганың го, дейт, кызды тааныбайсың, болбосо боюнун узундугу да канча экенин билбейм, жөн эле видеодон көргөм. Анан 3 айдан кийин досум айтып калды, досум, үмүтүңдү үзө эле койбойсуңбу? Ал турмушка чыккантат. Анан турмушка чыккантат дегенде кадимкине мындай башкача болдум да. Как будто биз 1-2 жыл сүйлөшүп жүрүп, анан 2 жолго түшкөндөй болуп. Мейли деп кичине мындай кой бергенге аракет кылайын, мейли. Алда кете берейин деп, бирок мындай жашоодо мындай мотивациям азайгансып калды да. Анан арадан 1 ай өттү. Жок, 1 ай эмес, бир 10-15 күн өттү. 15 күндөн баягы стоматолог досума кайра барам да. Кайра барып эле отуруп эле, баягы кыз эмне болду десем эле, ал кыз деген турмушка чыкпай эле жүрөт. Сен мага турмушка чыкты деп айтпадың белесем? Жок, просто сен мындай кечке эле чуркай бербесин ошон үчүн турмушка чыкты деп айтып койдум дейт. Анан давай анда досум аракет кылалы дедим. Бул деле жөн эмес дедим да. Экинчи жолу мага ушундай шанс келип атат. Анан десем эле мен анда бир тууган жестесине чалам, ал менин кан досум, любой убакта жолугат мага. Түнкү саат 12-де бир тууган эжеси менен жестесин наватка чакырды. Сүйлөшүп отуруп эле ти досум мени мактап кирди, айда андай мындай тигиндей. Анан мен өзүм айттым, балким шоу дүйнөдө биз балким ушундай образ жаралып калган дедим да. Бирок мен ушунча 3-4 айдан бери аракет кылып атам. Давайте бир жолуктурганга аракет кылыңыздар. Мен бир маңдайыма отуруп эле берген суроолорун берсин, мен ошого жооп берейин деп бир тууган эжеси менен жестесине да кичине жактым.
анан ошентип алар хорошо көндүрүп беребиз. Салам, биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү. Канат үйлөнүп отурсуң деп жалпы куттуктоолорго чоң рахмат. Үйлөнгөндөн кийин дагы бир менин жаңылыгым бар. Honda Bike KG эми өзүнүн магазинин ачты. Былтыр мен партнерым менен Honda Bike KG'ни алып келип ачкандан кийин Кыргызстанда көптөгөн кардарлар ушул биздин мотоциклди рассрочка жолунда только паспорт менен Эко Ислам банк аркылуу алышып, өздөрүнүн эң жакшы комментарийлерин беришип, жана Бишкекке 7 дуанга Honda Bike KG биздин мотоцикл тарап жаткан убагы. Биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү, Канаттын мотоциклы деп келип бизден соода кылсаңыздар болот. Анткени мотоциклдер 74 000 сомдон өйдө кетет. Только паспорт аркылуу Эко Ислам банктан аласыздар. Биздин филиал Ошкодо ачылып атат. Кыргызстандын бардык жагына доставка бар. Андыктан ушул номерлерге чалып Honda Bike KGден мотоцикл алыңыздар да сүйүүгө биз жолуктук деп эң жакшы маанайда айдаңыздар, тебиңиздер. Дегенден эле арадан ошентип эле жок болуп кетишти 10-15 күн. Кайра мен настроениям жок боло баштады да, кадимкидейчи. Анан 15 күндөн кийин эле досум жазып калды, телефон номерин берип. Телефон номерин берди, бергенде эле WhatsAppка кирип туруп анан ассаламу алейкум деп жаздым да, машинада кетип бараткам. Жазганда эле алейкум ассалам деп эле жооп берди да. Жооп бергенде эле мен жолдо кетип баратып, жолдун жээгине чыгып алып мындай, кадимкиде 18 жаш мындай биринчи сүйүү келип аткандай болуп, аябай толкунданып жазыштым да ошонучу. Ушундай, эми сиз ушундай ойлоп атыптырсыз, келиңиз бир жол жолугуп көрөлү. Десем мен кечинде чыга албайм, мен апаман уруксат сурап көрөйүн. Анан жашоомдо биринчи жолу түшкү саат 3-тө биринчи свидания чыктым десем болот да. Ошол жака келгенден кийин кыз келди, ак розаларды алып алгам. Бир ресторанга чакырдым, Бишкектеги эле эң чоң эле ресторандардын бирине чакырдым да. Анан келип розаны бердим, отурганда эле кыз аябай сложный суроолорду берип келди да. Мисалы мындай. Эми сизди деген ушундай деп ойлойм, анан сиз эми түшүнүктүү эле го, мисалы шоу дүйнөдө жүрөсүз, мындай, тиндей, мындай деп суроолорду укмуш берди да. Мен мисалы анчалык мен анын суроосуна мындай кыйналып жооп берем деп ойлогон эмесмин да. 2,5 саат экөөбүз сүйлөштүк, бирок 2,5 саат аябай укмуш суроолорду берди да. Анан суроолор бергенде суроолордун баарына жооп бердим. Мурда сүйлөштүңүз беле кыздар менен? Айттым, ооба, сүйлөшкөм. Мурда жүрдүңүз беле кыздар менен? Ооба, жүргөм, көп эле. Анткени эми баягы эң негизи жашоодо айланаңдагы адамдарга бир репутация маанилүү го. Сен эртеңки күнү азыркы күнү аны алдап, мен аппапакмын, мен эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин, мен мындаймын деп аны алдап алышы мүмкүн, бирок убакыттын өтүшү менен мен анын алдында өзүмдүн деңгээлим түшүп калышы мүмкүн да. Бирок мен как энес эле айттым, мен сүйлөшкөм, жүргөм кыздар менен. Бирок мен айттым, бирок мен бир дагы кызга мен сени сүйөм, мен сени алам деп туруп алдап кеткен эмесмин деп айттым да. Бирок жашоомдо балким мен мурда сүйлөшкөн кыздар деле көрүп атат болуш керек. Бирок алар менен ортодо мамиле үзүлгөндө деле бардыгын жакшы мамиледе бүтүргөм да. Бир да жолу кыз менен урушкан эмесмин. Ошентип бардыгын өзүм жөнүндө кенен түшүндүрүп айтып бердим. Айтып бергенден кийин кетти кыз, үйүнө Белоцкийде жашайт экен. Анан эртеси дагы кандай жолуга алабызбы десем, берген суроолорума канааттандырарлык жооп бердиңиз. Экинчи жолу жолугушка да даярмын деди. Аты ким? Нургүл. Сиз ушул чөйрөдө көп убакыттан бери жүрөсүз да. Анан сиздин кайын журтуңуз, деги эле жеңебиздин ата-энелери сизди кандай кабыл алышты? Жакшы кабыл алышкан жок. Жакшы кабыл алган жок. Бирок апасы негедир жүрөгү сезип, кыз менен советтешип, кызым балким жолугуп көр, ал башка адамдыр деп. Эми апам аябай түрткү болду да биздин жолугушубузгачы. Атасы укканда сразу эле айтыптыр, ал Анжеликаны албады беле депчи. Анткени коомчулук ошентип ойлойт да. Анын ата-энеси да бардыгы намаз окуган адамдар, тайкелери да, байкелери да бүт Куран жаттаган адамдар экен. Анан алардын баардыгы эле, жада калса баары эле каршы болду да. Эми экөөңөр эки чөйрөдөсүңөр, сен кызганасың көп аны, сен аны түшүнө албайсың деген каршылыктар болду. Анан мен деле унчукпай күлүп эле, мен максатым эме болду дейм, эң биринчи кыздын жүрөгүн багындырыш болду да. Бирок мен биринчи сурадым, эгерде сен ата-энең
бирөөнү жакшы көрүп калып турмушка чыгам десем каршы эмесмин, жок ата энем каршы эмес деди да. Ата энем каршы эмес дегенден мен биринчи кыздын жүрөгүн багындырганга аракет кылдым. Анан кыздын жүрөгүн багындыргандан кийин анан азыркы убакта мен кайын журтум, кайнене, кайнатам, тайкелерим, тагаларым мени баары жакшы көрөт. Жакшы кабыл алды. Жакындан билишти да. Сиз айтып атасыз, башкы максатым кыздын жүрөгүн багындырыш болду депчи. 3 ай чуркадым дедиңиз. 3 ай чуркап балким кыз тараптан жооп жок деп койсо сиз эмне кылмаксыңыз? Аракет токтойт беле же дагы күчөйүп уланмак беле? Аракет токтойт болушу. Анткени менин жашым 29да да. Биз мисалы адам эгерде сени сезбей жатса, сен аны билесиң да. Мисалы кыргызда айтылып өрөт го, ба жигит сүйсө алат депчи. Жигит сүйсө алып алат, бирок кыз да сүйүш керек да. Кыз айла жок тийип кетиш мүмкүн да. Бирок мен баягы эмне себептен уверенный болдум, ал мен бир жолу мындай маңдайлашып отуруп сүйлөшүп көрсүнчү дедим да. Бирок мен өзүм аябай ишеничтүү болдум да, анткени мен сүйлөп аткан сөзүмөн, мисалы ошол эле убакта баардык нерсени сүйлөп атканда мен эртеңки күнү ошол сөзүм үчүн кармалып, ошол үчүн мен мындай анын алдында уят болуп, деңгээлим түшүп калбасын деп мен ар бир сөзүмдү чын жүрөктөн айттым да. Ошон үчүн мен алгыска мындай баардыгын туура түшүндүрүп айтып берген үчүн эле алгыс деле мындай сезди окшойт да. Мындай чын жүрөгүм менен сүйлөшүп атканымдачы. Анан бирок мен кыздан күттүм, эгерде кыз сизде көңүлүм жок болуп атат, меники ачылбай атат десе, мен 1000 жакшы көрүп турсам дагы адамды кой бергенге даярмын да. Демек сиз акылыңыз менен сүйөт экенсиз, Бирок жүрөк менен. Жок, мисалы мен бул убакка чейин деле жүрөк менен сүйгөм да. Негизи жигиттер экиге бөлүнөт да. Бир жигит эгерде сүйсө, ал өмүрүн ошол кызга арнап коет да. Эртеңки күнү ошол кыздан ажыраса, мен аны сүйөм деп, мисалы жашоодо деле кездешет го, өмүр бою ошону сүйүп жүрүп өтүп кетет да. Бир дайыр жигиттер бир тарапка бөлүнөт, мен өзүм ошондой. Эгерде мен сүйлөшүп жүрүп, сүйүп, эгерде ошол мени сүйбөйм деп турмушка чыкпай койсо ошол мага, анда бул мага жашоодо эң чоң мотивация болот да. Мен ичимен айтайм да. Сен жөнөкөй баланы таштаган жоксуң депчи. Сен жөнөкөй баланы таштаган жоксуң. Сен мен менен сүйлөшпөй койгонуң үчүн өкүнөсүң. Бул, конечно, бул мындай болушу мүмкүн, бирок бул мага мотивация болот да. Мен ошентип туруп анан мындай жашоодо мындай өзгөчөлөнүп иштеп алдыга өскүм келет да. Ошол кыз менен алгачкы ирет жолукканыңыздарда сиз өзүңүзгө ишенимдүү болуп, монтип отурдуңузбу же кадимкидей сүр пайда болдубу? Сүр пайда болду дедиңизби? Сүрдөндүңүзбү? Аябай сүрдөндүм. Анткени жүзүнө да карай алган жокмун. Биринчиден менде видео аркылуу эле сезим болду. Экинчиден анан алда намазды окуганда жүзү ушунчалык нурлуу, кадимкине мынтип мындай. Мисалы бурда көптөгөн клиптерде, видеолордо, вайндарда баардык кыздарды монтип карайсың го, ал жактан антип да карай алган жокмун да. Бирок ошол жолугушууда 2 саат сүйлөгөндө ошол кыздын канчалык деңгээлде терең ойлонот экен, канчалык деңгээлде жашоого даяр экенин мен сездим да. Анткени мен дагы аябай переживать этип баргам, азыр жолуксак, аябай скучно болуп калса не болот депчи. Анткени биздин деле жаш 29-30га чыгайын деп калдык. Бизге да мындай интересныйраак адам керек да, чтобы ал менен сүйлөшүп, дальше мындай бир волнада жүргөнгөчү. Сүрдөдүм. Ушул суроо эле? Ооба. Суроолорду катышуучулар берсин, Саламатсызбы, Канат беке. Биринчиден куттуктайбыз. Рахмат. Чындыгында мен аябай сүйүнүп атам сиз дагы өзүңүздүн өмүрлүк жарыңызды тапканыңызга. Менде мындай суроо пайда болду да. Ошол 3 ай чуркадым дедиңиз да. Бирок жолугушуу болбоптур, Андан кийин жолуккандан кийин кандай кадамдарды таштадыңыз? Жолуккандан кийин кадамдар сөзсүз түрдө белек бердим, бирок мен айттым, мен азыр аябай кадам таштап, укмуш көп белек беришим мүмкүн дедим да. Бирок мен жашоомдо андай эмесмин деп айттым. Мен кээде бербей калышым мүмкүн, кээде берип калышым мүмкүн деп. Бирок мен жолуккандан кийин эле дароо белектерди жайына түйгөн жокмун. Кадимкидей эле сүйлөштүк, бири-бирибизди билдик, алда суроолоруна бердик, бирок биздин мамиле дагы ошо тиинин жообуна, анан ошо жолугуп, мындай белектерди берип, мындай өтө деле көп романтик болгон жокмун да. Романтиканын эле туу чокусуна жеткен жокмун. Гүл бердим, мамалактарды бердим. Бирок айттым, мен азыр сен мени ушундай кабыл алышың керек дедим. Балким мен жашоодо үйлөнгөндөн кийин, эгерде сага үйлөнүп кала турган болсом, кийин мындан да катуу романтик болгонго аракет кылам дедим да. Чоң рахмат. Рахмат.
Барыңыздарга салам. Канат байке, кандайсыз? Биринчиден сизди куттуктайм. Бакыт каалайм сизге. Менин суроом мындай, мисалы ал деген айтыптыр да сизге, сиздин чөйрөңүз башка, меники башка депчи. Ошол сөздү айткандан кийин сиз менен жолугуп, сиздин чөйрөңүздү калганга макул болдубу же кандайдыр бир чектөөлөрдү койдубу? Мындай кылба деген, мисалы башка кыздар менен видео болбосун деген нерселер болдубу? Ушул нерсе аябай бизде көп талкууланды. Ар дайым ушул нерсени талкуу кылдык. Анан мен башында корктум, бирок эми мен миң сүйсөм деле баары жашоо бөлөк да. Эми кичине биз акыл ой жүгүртүп калганга, эгерде бул аябай кызганчаак болсо, бирок түшүнүгү жок болсо, анда бул эми мен үчүн, бул менин карьерам өлгөнү да уже мен үчүн мындай, бул жашоонун бактылуу эле эмес да. Анан түшүндүрүп айттым, ушундай, бул жерде эч кандай эме жок. Бул жөн эле видеого тартыласың мындай деп айттым. Ал айтты, бир условиясын койду. Эми сиздин видеолоруңуз тек TikTok'ка кирсем, Instagram'га кирсем, ар кайсы блогер кыздар менен кучакташып, кол кармашып TikTok тартат экенсиз деди. О дедим, анткени мен аялым жок болсо, бойдок болсом, анан контент үчүн тарта берем да дедим. Анан кийинки жашооңуз кандай болот дейт. Мен кыздар менен тартам дедим. Бирок ар кандай сценарийге жараша, бирок кол кармашып, кучакташып деген нерселер жок деп айттым. Анан дароо деле адам деле сөзгө ишене бербейт да. Анан айттым, бирок мен эгерде мага тийсең дедим, ушул кызганганыңа да өкүнүшүм мүмкүн дедим да. Анткени мен шоу бизнесте болобу, өзүм жашоомдо болобу, ар дайым мындай түз жүргөнгө аракет кылам да. Өзүмдүн пландарым бар, өзүмдүн максаттарым бар. Ошого жетиш үчүн мен көптөгөн кызыкчылыктардан отказ кылып, бир гана максатты гана көздөйм. Мага эмнеси жакты, мен ошол биринчи сезон бүткөндөн кийин Дубайга кеттим го. Ошондо жалгыз кетип атасызбы деди. Ооба, жалгыз кетип атам дедим. Неге жалгыз дейт? Мен жалгыз иштерим менен барам. Мен айттым, эгерде мага ишенбесең, күндө чал дедим да. Күндө чал, мен сага комнатаны көргөзүп турам. Жалгыз жашап атамбы же, мындай сыноо суроо болду да ага делечи. Эгерде ишенсең, анда бир да жолу чалба, бир да жолу бул теманы айтпа дедим да. Анан кеткенден кийин бир дагы жолу мага чалып, бир дагы жолу сүйлөр сөз болгон жок да. Комнатаңызда ким бар, мындай бар деп, мен эле барганда сторис жүктөп аттым. Мына могул жерде эс алып атам, мындай жерде эс алып атам депчи. Ошондо түшүндүм да. Демек адам кызганса деле, бирок адамдын түшүнүгү болсо, аябай жакшы нерсе экен да. Бирок бир гана ал адамга түшүндүрүшүң керек экен, анан ишеничке киришиң керек экен да. Азыркы убакта Аллага шүгүр, бизде 100% бирибизге болгон ишенич бар. Ушунча убакытта мен да кандай жүрүшүмдү, кандай графигимди, кандай ким менен жүрүшүмдү бардыгын билди, көрдү, укту да. Рахмат жообуңузга. Саламатсызбы Канат мырза? Саламатсызбы. Биринчиден абдан сүйүнүп атам. Буюрса үйлөнөт экенсиз. Анан экинчиден сизге бакыт каалайм. Анан жеңебиз каяктан болот? Бул биринчи вопрос. Анан экинчи вопрос, калың качан бересиз? Анан биз жолуктунун биринчи, экинчи сезон балдарын тойго чакырасызбы бардыгын? Балдар деле, кыздар деле чакырбайсыз. Балдар, кыздар деп бардыгыбыз дебедим мен, бардык. Мен алып аткан келинчегим түйү Каракулжадан болот. Бирок өздөрү 50-60 жылдан бери Белоцкийде жашап, бул жака көнүп калыштыр, өз деле ошо туулуп өскөн жерине деле барбаптыр. Бул жакта чоңойгон. Анан тойго чакырыппы, буюрса чакырабыз. Эми калыңды айтпай эле койсом болобу, эмес? Калың мага чалышты, калыңды монча деп атат деди да. Мага чалганда мен айттым, ошончо десе да бергиле дедим да. Апам неге ошончо десе да бергиле, биз убагында мынча эле бергенбиз деп айтты. Апа айттым, апа акчаны мен берем. Главный бериңиз деп. Эртеси күнүнө жетти. Канат мырза, кечиресиз. Суммасын айтпай эле коеюн. Кечиресиз, бирок бизде ачык айкын айтылыш керек да. Мен айтыш керек. Калың айтылыш керек да, негизи. Балким миллион, балким 1 Ооба, мен айдай ошойчу. Жок, мен эч нерсени жашырбайм. Бирок баягы мен кайын журтумдан экрандан алыс адамдар да. Анан ошолорду ойлоп айтпайтам да. Өзүм жөнүндө болсо айта бермекмин. Салам барыңыздарга. Канат мырза куттуктайбыз чын жүрөктөн. Рахмат. Бул жерде бул очокто жубайыңызды өзүңүз сүрөттөп айтып берип отурганыңызга караганда мындай, сиз идеалдуу адамды тапкандай сүрөттөп айтып берип атасыз да. Сиз үчүн ал айым идеалдуу болушу мүмкүн жана сиз өзүңүздү эсептейсизби, ошол айымга татыктуумун, мен дагы ошончолук идеалдуумун деп. Жакшы, аябай жакшы суроо болду. Азыр коомчулукта да айтып атпаймынбы?
Канат аябай көп кыз менен сүйлөшкөн, көп кыз менен жүргөн, эми бул жаш кыз экен, бул жаш кыздын башына айланып сүйлөшүп алды депчи. Мен албетте идеалдуу эмесмин, бирок башында айтып өтүп кеткендей эле, мен ар бир басып өткөн жолумда аябай абайлап басканга аракет кылам да. Бирок жашоодо жаңылып калышым мүмкүн. Бирок ошол билип туруп бир катаны, билип туруп же ошол эле бир кызды алдап, билип туруп бирөөнүн акчасын алдап, эми ошол эле нерселерден аябай алысмын да, күнөө кылыштан, көп күнөө кылыштан корком да. Анан ар дайым мен бир дагы кызга сөз бербей, бирок мен ар дайым тиленчимин да. Мен бул жерден сүйүшүп жүргөндөрдү деле көрдүм, сүйүшүп укмуш сүйүштүр бир айдан ажырашып кеткендерди да көрдүм. Бирок мен Алла Тааладан күнү түнү сурадым да. Алла берчи мага, бир өзүмдүн адамымды жолуктурчу, мага кандай татыктуу адамды ойлойсуң, мага ошону мындай көрүшүп ошо менен үй бүлө курганга насип этчи деп мен күнү түнү акыркы 1,5 жыл мен бир гана дуам, ушул мен өмүрлүк жарымды таап берди аракет кылдым. Мен сырттан да издеген жокмун. Мен бирөө менен да жолукканга сүйлөшкөн жокмун. Мен бир гана Алладан сурадым, күттүм. Анан демек Алла Таала мен ушул алып келип туруп маңдайыма койгондон кийин демек мен бул адамга татыктуумун да. Түшүнүктүү, рахмат чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, мен жашоомдо биринчи жолу ушундай өзүмдүн жеке жашоом жөнүндө биринчи жолу интервью берип атам. Сиздердин алдыңыздарда жана катышуучулардын алдында. Ошондуктан болушунча оозтуруй суроолордон болсо деле бере берсеңиздер болот, жооп беребиз баарына. Жаш боюнча айтып кеттиңиз го, 10 жаш кичүү депчи. Сиздин натилеңиз кандай кабыл алды? Окшоштуктар пайда болдубу деген мааниде? Мен негизинде апам айтат да, балам сен эч убакта кызым мондай болсун, тамакты укмуш жазасын, минтсин тигиндей болсун, мейли ал эрке болсун, мейли тамак жасай албасын, мейли эме болсун, бирок эң негизгиси түшүнүгү болсун дейт да. Эң негизги нар жагында болсо, акырындап ал оңолот дейт да. Апам деле чоюнда чанан апама биринчи айттым, тамашалап ушундай десем, мындай, дем мындай сразу кабыл ала алган жок. Анан кантип ал 18 жаш болсо кичинекей болуп калбай балам деп. Жок, апайым, мен деле билем да дедим. Ал демек мен менен интересный сүйлөшүп атса, ал демек жашоого даяр дедим да. Деп эле анан сүрөтүн көргөзсөм эле дароо жакты апама. Жакшынакай кыз экен, нурлуу кыз экен деп жакты. Анан бир тууган эжелер менен тааныштыргам. Аларга да дароо эле жакты. Алар да ушул убакка чейин мындай тамашалап айтып койчумун, ушул кызды алгантам десем эле, ой жаным деп эле мындай жолотчу эмес да. Бирок негедир бир да жолу ушул кызды алам дегенде үйүм тараптан бир да негатив айтылган жок да. Колдоо болду демек. Колдоо болду. Анан мен албетте эми кандай болсо деле бул менин чечимим да. Сыйлайт алар. Сурообузду уланта берели. Кийинки суроо ушундай болуп атат. Качан куда түштүңүздөр? Деги эле эки тараптан кандай жолугушуулар болду? Куда түшүү дагы эми мен кызга айттым. Сен мага жактың дедим. 1,5 ай мурда айткам. 3 февраль датаны белгилей бер, мен сага куда түшүп барам. Ошол 3 февраль боюнча эле калды да, экисине да жылган жок, 4-үнө да жылган жок. Анан ошо бир жума калганда атасына айтышты. Бирок ага чейин эң незбай үй бүлөдө апага жаксаң эле, апа деле атаны көндүрөт экен да. 3 февральга үйүнө баралы десек, эми биз азыр үйүбүздү ремонт кылып аттык эле, башка жактан жолугалы дегенден бул ресторанга чакырып биз 3 февральда кудалар менен жолуктук. Ушул эле ресторан жанында бир кофейняда биз күтүп отурдук жообун. Бирок сүйлөшүү аябай мындай 5-6 саатка созулду да. Могу видеодон кийин айтып берейинчи калган кудалардын жолугушуусу да. Келин алып кыз берер да күн да келет турбайбы аманчылык. Биздин экөөбүз нар жакта кофейняда отуруп аябай переживать эткенибиз, кудалар бири-биринин тилин тапса экен деп отурдук. Анан ушул эле убакта тяжелый болду да, анан бир маалда тийлер айтыптыр, биз баланы көрүшүбүз керек депчи, тайкелеричи. Эми көбүнчө бала тайкелер диндүү болгон, тайкелер аябай каршы болушту да магачы. Баланы көрүшүбүз керек дегенде апам айтты, бизде салт боюнча көргөзгөнгө болбойт куда түштө баланы. Дегенде сагын эми алып чыгып эле тайкесин мен нар жакта отуруп жолуктурду.
жолукканда эле тайкес суроолор берди. Ошол эле суроолор мурда кыздар менен жүргөн айттым, анан ооба мурда кыздар менен жүргөм дедим да. Бирок эми мен кыздар менен жүргөнүм менен зато мен чоң университетте өттүм да. Ошол эле убакта отношения кандай куруш керек экенин, кызга кандай мамиле куруш керек экенин, кантип сүйлөшүш керек экенин үйрөндүм. Бирок Алла күбө дедим, мен бир да кызды алдап, ыйлатып монтип кеткен эмесмин дедим да. Всегда болгондо да эки жолго түшсөк да баардыгын грамотно мындай акырын, мисалы эки жолго түшүп кетип калганбыз да. Бир да жолу сөгүп, бир да жолу жаман айткан эмесмин дедим. Анан айттым, эң нээси мен азыркы убакта баягы кыргызда айтып коет го, кыздын мурункусун сура, баланын келечегин сура депчи. Азыркы убакта мен жашоо болгон көз карашым, негизи эле жашоо болгон көз карашым башка десем, тайкес да түшүндүккө мен көзүмөн карап туруп эле эми эркек болгондон кийин баардыгы эле жаштыкта болот, ал нерсени мен деле туура түшүнөм деп турган. Эми ошол мындай аябай мындай көп ошол тайкес менен чечишет экен да, көп кеңешишет экен да. Мындай бир адам болот го, баарын көрүп анан эң каршы болуп аткан тайкесине көз жарым саат отуруп мындай диалог кургандан кийин тайкеси кетти. Биздин алар беребиз деди, бирок орозодон кийин беребиз деди да. Бирок мен айттым, орозого чейин болбойт, биз азыр деген, тем более шарият жолун 3-4 эле жолуктук. Анан дагы бир жолу ушуп кетишибиз мүмкүн, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Кыз деле даяр, мен деле даярмын. Сагын Эргешев күйөө жолдош болчу. Анан 2 мартка деп көндүрдүк да биз. Эртең мына 2 мартта кыз айтчу. Ооба, эртең. 2 мартка деп көндүрдүк. Ошон үчүн кыйын болду да бул жерден сразу тилердем, кызым сразу эле бир айдын ичинде эле бергилери келбейт. Бул анан бир убакта эле сагын жазды, доске куттуктайм. 2 мартка макул кылдык депчи. 6 сааттын ичинде. Ошондо мен буюрса сүйүктүү жубайым экөөбүз отуруп алып, анан мен ошого сүйүнчүлөгөм да. Ошол видеону көрүп койсоңуздар болот. Бир нерсе айтайынбы? Сен мага ушул жерден аябай толкундандык да. Мен жашоомдо ушунча толкунданган эмесмин да. Кызым мага бербей койчудай эле. Эми байкуш жанында уже эртеңден баштап жубайым боло турганда аябай переживать этип, экөөбүз отура албайбыз, улам отуруп чай ичебиз, кайра келип кыдырып келебиз, басыпчы кайра келип кыдырып келебиз. Анан ушул нерсени уккандан кийин мындай жашоомдо биринчи жолу ушундай сезим болду да менде. Анткени мен ушул убакка чейин бир дагы жолу үйлөнөм деп үйдөгүлөргө айткан эмесмин. Бир дагы жолу үйлөнөм деп мынтип аракет кылып көрүп өтүрдүм да. Бирок ушул жашка келип мен 29 жашымда чын жүрөгүмөн чечим чыгардым. Мен ушул кыз менен алам, ушул кызды алам, ушул кыз менен буюрса эки дүйнө бактылуу жашагым келет деп ниет кылгам да. Менде эки суроо бар. Биринчиден сизди куттуктайм. Рахмат. Биринчи суроо менде мындай. Азыркы мырзалар, мисалы, көпчүлүк мырзалар деп айтайынчы, мисалы, ал мага жазбай койду, мен да жазбай койдум деп жоколуп кеткен мырзалар көп да. Мисалы, чечкиндүү мында аракет кылып, бир кызды тандап, ошол кыздын артынан барган кыздар, эркектер аз да. Сиз болсо, мисалы, жок деп жүргөн убакта деле, мисалы, бир өзүңүздүн оюңуздан кайтпай, ошол аягына чейин барып, өзүңүздүн ошол жакшы көргөн адамыңызга жетиптирсиз да. Анан ушул биздин азыркы мырзаларга сиз өзүңүздүн кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Анан экинчи суроом, балайы деп коет го, ошол жака кайсыл жака барайын деп жатасыздар? Кыздар жазбай койду, мен деле жазбай коем дей турган эми жолдору бар да. Мисалы бизде мондай ситуация болуп калды да. Ал бир нерсеге эми туура эмес кызганып алды да. Туура эмес кызганып алганда мен айттым да. Мен шоу бизнесинин адаммын дедим да. Мен бир алым эмесмин, бир устаз эмесмин. Адамдар менен көрүшпөй койгудай, ошол кыздар менен видео тартпай койгудай. Мен шоу бизнесинин адаммын, мен акча табам. Аллах Таала мага ушул жактан рызкымды берген дедим да. Эгерде сен даяр эмес болсоң, мени түшүнүп жашаганга. Мен канчалык деңгээлде сүйүп атам да, бирок эми бул жашоо чечкиндүү да, сүйүүдөн дагы эми жашаш керек да андан кийин дачы.
даяр эмес болсоң, эгерде ушинтип кызганып ушундай болуп турса, анда мен деле сен менен жашаганга даяр эмесмин дедим да. Анткени мен ушул убакка чейин өзүмдүн атымды өзүм жасап келсем, мындан ары жагы сенден зависит этет деп айттым. Эгерде сен даяр эмес болсоң да мен сенин оюңду колдойм, а эгерде даяр болсоң да колдойм деп туруп жаздым. Ошондо бир күндөй жооп берген жок. Мен да бир күн жазган жокмун да, бирок менде да чечим келди да. Анткени эң негизгиси бизди мырзаларды колдогон айым керек да. Бизди канчалык колдоп турса, баягы жакшы сөз бар го, эгерде сен мындай үйлөнгөн байкелер айтат да, аялың эгерде үйдөн мотивация берип сыртка чыгарса, сен прям тоону коңкоргонго да даярсың да. А мен жумушум ушул болуп атат да. Эң негизги нерсе ошол, мен ушул жумушумду түшүнүш керек да, ал бардыгынан нерсечи. Мен ата энем менен деле жашабайм, бир туугандарым менен деле жашабайм, өзүнчө жашайм да. Ал жагы бүт мындай. Ага сонун баягы комфортно эле да. Бирок эң нерсе ушуну түшүнүш керек болду. Ошондо мен мындай чындап жазган жокмун агачы. Анткени мен жоону угушум керек болду. Бир күндөн жазды. Мен сизди капа кылып колдум окшойт. Эң нерсе мен сизге ишенем, мен сизди колдойм деп. Ошондой болду. Ошондой жазган жокмун ошондой ситуацияда. Бирок андан кийин ортосунда мындай келишпестик болуп калып аткандайын мен кайра эле жазып аттым да. Кандай депчи, давай антпейли лучше азыр сен экөөбүз болбогон нерсе таарынып эле жөн эле бирибиз убакыт созуп жүрө беребиз да, ой андан көрө чечишели. Мен кайерден ката кылып койдум, сен меникини айт, мен сеникини айтайын. Деп эле ушуну чечип эле биз бат-бат сүйлөшөбүз да. Бирок бир эле нерсе болду, ошол чечүүчү момент келгенде мен ошондо гана жазган жокмун да бир күн. Жок, мен мындай болду да оюм, сиз ошо азыркы ушундай көпчүлүк мырзаларга өзүңүздүн кандай советиңизди берет элеңиз? Мырзаларга өзүмдүн кеңешимди бермекчимин. Эгерде ошол адам чындап сиздики болсо, колдон келишинче аракет кылыңыз, биринчи кадамдарды таштаңыз. Бирок 1-2 жолугуп, 3 жолугуп, эгерде ошол адамдын көзүнө сизге болгон жылуулукту, сүйүүнү сезбей жатсаңыз, анда демек сиздин жубайыңыз башкада деп эсептейм. Анткени бардыгы нике кайып, сиз да өсүшүңүз керек, сиз да алдагы өстө кетишиңиз керек, убактыңызды коротпошуңуз керек. Бардыгы Алланын буйругу. Ошон үчүн баягы балким ошол кызды сизге бербей коюшу мүмкүн, убактылуу Аллах Таалам. Бирок эгерде сиз өзүңүзгө татыктуу адам издей турган болсоңуздар, анда ошол кыз алгыс болбой калса, кайрадан башка кызга өтүңүз деп элейм. Жок, чында. Башка кызга кадам таштаңыз дагы, өзүңүздүн карьераңызды улантып, өзүңүздүн акыл эсиңизди өстүрө берсеңиз, сизге ошого жараша кыз келет деп ойлойм. Канатбек саламатсызбы? Мени кызыктырган эки суроо бар. Биринчиден куттуктайм. Ушундай бизге дагы жугуштуу болсун. Анан сизди мисалы коомчулук сизди блогер катарында тааныйт да. Анан эртең үйлөнгөндөн кийин сиз жеңебиз менен юбилейлик блогторду дагы тартып, жеңебизди дагы мындай камерага тартып ушундай блогтор жүргүзөсүзбү же сен үйдө отурушуң керек деген. Сиз үчүн негизи эртең жеңемдин ою мисалы орду каякта болот? Ушул суроо бергим келди, негизи сиз үчүн аязаттын орду. Анан экинчи суроом болсо, үйлөнгөндөн кийин келечекте же кайсыл жакта жашайсыздар? Жашооңуздар каякта болот? Аябай жакшы суроо болду. Мен башында блогерлик аралашып келатканда мынтип ойлочумун да. Бир блогер кыз алам. Экөөбүз аябай контент тартып жыргайбыз депчи. Анан аябай сүйүнөбүз, жыргайбыз, элдин алдында жүрөбүз, мындай кылабыз депчи. Бирок ошол чөйрө келгенден кийин блогер кыздар менен деле жүрдүк, контент тартып. Анан кээде ошол блогер кыздар менен экөөбүз прямой эфирге чогуу совместно чыкканда, укмуш уят сөздөр жазылат да ошол кызыңачы. Ал болбосо сен аялың деп койгул да, напримерчи. Уят сөздөр жазылат, мындай, минтип коем, антинтип коем, мындай, тиндей деген аябай негатив сөздөр жазылат да. Ошол блогер кыздар менен жүрүп мага жаккан жок. Ар бир адамдын тандоосу бар да. Мисалы, алма сиз деле айтып атпайсызбы, кайненем менен жашаган жакпайт дегендей. Мен тандоом деле известный аял менен аялым да известный болушун каалабайм. Анткени себеп эмне? Анткени көз тийүү деген бар экен да. Ошол эле шоу чөйрөсүндө со стороны сиздер карашыңыздар мүмкүн аябай бактылуу депчи, бирок ички кухнясын биз билгенге жашоосунда бактылуулук жок, шоу чөйрөсүндө адамдар көп да. Анткени аялына да көз тийген, өзүнө да көз тийген видео аркылуу, бирок үйдө ырыскы береке жок да. Ошондуктан баягы азыркы жашоодо мондой болуп кетпеди, аялыңыздын үйдө отура беришин каалайсызбы депчи. Албетте мен аялымдын үйдө отурушун каалайм. Анткени рызкыны биз эркектер таап келебиз, рызкыны ошол аял заты колдонот. Аялды үйдө отур дегенде кандай? Аялым мен эмне кайсыл курска окуйм десе да окутам.
залга барам десе залга жастырам жалаң айымдар барганга, салонго барам десе салонго жастырам, кийинем десе кийиндирем, подружкаларым менен жолукчандар менен отуруп шернеге жиберем, английский курс үйрөнүмсө английский курс үйрөттүрөм. Мисалы баардык условиясын түзүп берем да. Бирок аялым мен менен тең тайлашып, мен да акча табышым керек, мен да известный болушум керек, мен да миллион просмотр алышым керек, мен да мондай максатым бар десе, анда бул үй бүлөдө мындай жашоонун бактылуулук моменттери жок деп эсептеп койсок болот да. Ошон үчүн менин тандоом аялдын орду үйдө, эркектики көчөдө болуш керек да. Мен эркекти мен жоопкерчилик алгандан кийин мен айтам, главный сен мага дуаңды кылып тур, сен мага жардам берип тур, мага поддержка кылып тур, мен сени ханышадай кылып багып алам деп айтам да. Ошон үчүн мен аялымдын үйдө отуруп, барчу жагына барып, развитие кылып, алды өсүшүн каалайм. Бирок мен аялымдын мен менен тең тайлашып иштеп, көп акча табып, известныйлыкка кызыкканын каалабайт элем. Анткени биз бул нерсени өз көзүбүз менен көрүп туруп, анан бул нерсе болбойт экенин мен түшүндүм. Мен бул менин жашоом да. Так, ошондо биздин түшүнүгүбүз боюнча эртең той эмес, кыз узатуу болот, Эртең кыз узатуу, эми тойду алып кетем, никелеп, өзүңүздүн үйлөнүү тоюңуздарчы, махабат той. Махабат той буюрса апрелдерде. Бизге кызыктуу болуп атат да ошондочу. Ушул күнгө чейин биз жолтук чыгарылышын биринчи, экинчи сонун алып барып келатабыз да. А мындан ары ким алып барат? Ошол боюнчачы. Бизде негизи мыкты качестволор бар. Бул өзүмө жаккан сапатым. Бир нерсени баштасам аягына чыгам да. Бул жоопкерчилик үчүн, сиздерди үйлөндүрүш үчүн мен 2-3 жылда ушул жерде кызмат кылам. Эгерде кийинчерээк мисалы биз жолуктук долбоору ушундай көп сезон болуп кетет да жылдан жылгачы. Кийин ошол балаңыз биз жолуктукка барып туруп мындай үйлөнөм же кызыңыз турмушка чыгам десе жиберет белеңиз биз жолуктукка? Биз жолуктукка албетте жибермекмин. Эмнеге жибербейсиң? Эгерде ушундай эле формат сакталып кала турган болсо, анткени баа заман жаңырган сайын европалашып баратпайсызбы? Уже сөйүнгөн нормальный, уят сөз жакшы деген көрүнүш болуп калбадыбы? Эми ушундай эле формат болуп, маданиятта отуруп, сүйлөшүп, бардыгы мындай чеги менен болсо, эмне себептен жибербейм? Жиберем. Үй бүлөдө баарыбызга эле сүйүү менен үйлөнөт да, анан кийин убакыт өткөн сайын бара-бара бири-бирине болгон сүйүү, сый-урмат кете баштайт да. Анан ошол учурда эркектер үйдөн вниманияны ала албай сырттан иштеп баштайт го. Анан ошондо көп үй бүлө эки ажырым жолго түшүп кетишет да. Сиз ошондой учур келсе, үй бүлөңүз, бала чакаңызды тандайсызбы же бөлөк ошо сүйгөн адамыңызды тандап кетет белеңиз? Жакшы суроо болду. Анткени мен жашоодо көрүп жүрөм да, көп мырзалар мисалы жоопкерчилик албайт да үй бүлөгөчү, мисалы жеңил көз караш менен карап коет. Ошол балдар мисалы эки ажырым жолго түшкөндөн кийин жарым бала апа тарабында, жарымы ата тарабында калып кеткен учурлар болот да. Бирок эч бир балага өзүнүн ата энесиндей тарбия мээрим бере албайт да. Анан кийин ушуга эле сиздин жеке көз карашыңыз, балким мырзаларга айта турган сунушуңуз барбы деп суроо берет элем да. Мырзаларга моундай сунуш берет элем десем да туура эмес болуп калат, анткени өзүм жаңы жашоого кадамга аттанып атам. Эми бул чындыкты айтып кетпесек болбойт. Үй бүлөдө шарият жолунда деле эгерде сен нике кыйдырып бирөөнү үйлөнө турган болсоң, эки жолго чыга турган болсо, бул аябай чоң күнөө экен да. Ошол нерсени угуп деле мен аябай корктум да. Ошондуктан мен ниетимде мен буюрса экинчи нике кыйылды дегенден кийин уже кандай болсо дагы мен чыдап ошо менен бактылуу болуп жашаганга аракет кылам. Анан менде жоопкерчилик аябай жакшы, анткени биздин үй бүлөбүздө, ата энебизде, ошол эле биздин бир туугандарыбызда жоопкерчилик аябай чоң. Биздин үй бүлө мындай аябай бекем сакталып турат. Ошол эле бир туугандарым үй бүлөсү менен, эжелерим өзүнүн жолдоштору менен үй бүлөгө өтө чоң жоопкерчилик менен карайбыз. Суроо достук мейкеде бар. Assalomu alaykum, Ahmet Mirza. Куттуктайм. Рахмат. Аябай кубанычтамын, сүйүнүп атам. Мен дагы ушу долбоорду экинчи сезондучу дальше алып барам деп атпайсызбы? Ошо жубайыңызга көз караш кандай болот? Сиздин сурооңузга Тынчтык мырза айтып кетейин, бир далил дагы. Жакында эле болду, ошо биз жолуктук алып барып атсам. Эми кызганып атат да. Эми жакшы го, бул приятный эле нерсе. Кызганып жазып ийиптир, ушундай деп жазып ийиптир. Анан мен айттым да.
биз жолуктук долбоор бул менин жумушум, бул менин наным, бул жакта миллиондогон адамдар мени карайт дедим да. Эгерде сен настроениямды бузуп ушинтип жаза турган болсом, мен эртең күнү элдин астына чыгып, сөздөрүм туура эмес болуп, башым чаташса, мен уят болом элге дедим да. Анан мен сага жиндим келет дедим. Ошондуктан мен жумушка кеткенде бир гана жакшы сөз жаз же жазба дедим да. Же мотивация бер же жазба. Потому что мен жумуштамын деп айттым. Айтсам анан кичине таарынгансы унчуккан жок, бир 10-15 мүнөттөн. Андан кийин жазып туруп, маанайыңыз кандай, жакшы элеби деп анан биз жолуктук долбоору жөнүндө да түшүндүрүп айтып бергем. Азыркы убакта 100% мени колдойт. Кийимдеримди да мондай кылбайсызбы, окшош кийинип чыгып атасыз деп народ мындай поддержкасын берип баштады да. Главное мен түшүндүрүп айттым, ал түшүндү да ошол эле нерсе. Ал жумушка келем, бир гана SMS-ти ачам, жакшы сөз угам, окуйм, кайра жооп берип коем, жабам дейм. Түшүндүрүп айттым да, анткени биз мырзалар иштеп жүргөндө айымдар биздин маанайыбызды бузбаш керек да. Не только что стройкада иштейбизби, повар болуп иштейбизби, народ бизди колдоп турса эле биз иштей беребиз дегендейчи. Канат мырза, азыр биздин коомчулугубуздагы эң актуалдуу суроону бергим келип атат да сизге. Баягы эле биздин коомчулугубузда эң эле бул маселе жаратып жаткан көйгөй бул келин менен кайнене ортосундагы маселе да. Ошол тууралуу суроо бергим келип атат. Кудай сактасын дейли, жакшы ниет кылалы, бирок эгерде кийин жубайыңыз менен үйлөнгөндөн кийин канча бир убакыт өтүп, анан апаңыз менен, сиздин апаңыз менен жубайыңыздын, жеңеңиздин ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик пайда болуп калды дейли да. Бирок ошол жерден сиздин апаңыз туура эмес да. Ошол жерден сиз кимисин колдойт элеңиз? Апаңыздыбы же жубайыңызды колдойт белеңиз? Эми бул жерден негизи мен ойлойм, жигит экөөнү тең колдош керек да. Мисалы апаң айтып атат да, сен аялың жаман жерлеринчи. Сен аялың жаман жерлерин айтып атабы, сен апаң айтып коюш, хорошо апа, мен анан сүйлөшөм. Ал жаман көбүп калган го, мен сүйлөшүп койчу, мен серьезный депчи. Анан сен келинчегиңе келесиң да. Келинчегиң айтат, ушундай апам да. Мен айтам, бул менин апам, бул менин бейишим. Эгерде сен буну капа кылсаң, мен капа кылсам, анда бизге түбөлүк бейиш жок. Биз эки дүйнө бактысыздык анда. Деп мен жубайымдын өзүнчө тилин таап түшүндүрүп, кел, мен апам характер ошондой деп айтам да. Апам характер ошондой, анан өзгөрүлбөйт, бирок сен мен үчүн чыдап койчу деп мен жубайыма жалдырайм да. Сен мен үчүн жүр экөөбүз баралы. Сен мен үчүн, ошол бир күн мына мен үчүн, мына сен айымдар деле акчаны жакшы көрөт го. Сага бир $100 төлөп берейин, бир апам аябай жакшы кызмат кылып койчу дейм да. А мен барып эле сен туура эмес кылдың, сен мындай кылдың десем, анда точно мен анда экөөнүн тең мисалы алыстап кетиши мүмкүн да. Бирок кандайдыр бир ортодо бир чувство юмор менен, бир идеялар менен, кандайдыр бир кадамдар менен экөөнүн ортосуна бир бириктиргенге бир башкача сценарий менен аракет кылам да. Бирок мен айтып кетейин, менин апам Кыргызстанда эң номер айдын кайнене десем болот да. Ушул убакка чейин келип, эң улуу келини 40-ка чыгып калды мисалычы. Келинин бир да жолу урушканын уккан жокпуз да. Биз деле урушуп берет да, балдарын эле урушуп берет. Келиндер менен подружка шаракташып, шерине ойношот, айда бир группадачы мисалы. Аябай сонунда мындай бир эме волнада. Анан биз айтып беребиз, апа, урушуп койсоңуз болот, кайнене болуп. Сен мен эмне кылам, мен главное экөө бактылуу болсо болду депчи. Анан мен жубайыма деле аябай чоң повезло, кайненеси ушундай сонун адам да. Ошондуктан мен үй бүлөмдө андай жок да, бирок ошондой ситуация болуп калса мен башкача жолдор менен тапмакмын да. Инилериңиз жок беле? Бар инилерим. Кошумчалап суроо келип атат. Үй бүлө деп калдыңыз. Үй бүлөдө кыскача жооп берип кетсеңиз болот. Канча бир туугансыз, үйдүн канчанчы уулусуз, анан үйлөнгөндөн кийин 2 жаш экөөңүздөр ата энеңиздерден бөлөк жашайсыздарбы же биргеби? Же ата энеңизди айылдан шаарга алып келесизби? 7 бир тууганмын, эң күчүсүмүн. Бар үйлөнүшкөн, турмуш курушкан өздөрүнүн семьясы менен. Анан мен бардык нерсеге даярмын. Апам менен жашаганга да даярмын. Өзүнчө жашаганга деле даярмын. Бирок апам ушундай келинге бай, ушундай балага бай. Мен үйүмө 2 эле жолу келген да. Ушул чейинчи. Сен үйүңдө жалгыз элеши, мен карындашым менен турам да, барганда скучно депчи. Анан кийин буюрса үйлөнгөндө мен көбүрөөк алып келгенге аракет кылам да апамды. Саламатсызбы Канат мырза. Биринчиден куттуктайм, эки дүйнөнүн бактылуулугун каалайм. Анан менин суроом, жаңы мамиле куруп аткан кыз жигиттерге жана жаңы турмуш курам деген биз жолуктук долбоорунун көрөрмандарына кандай акыл насаат кеңештериңизди берет элеңиз?
кыздар эми 10 жыл жүрүп деле жаман характерин көргөзбөй коюшу мүмкүн да. Бирок лучше сен адам экенин билдиңби, болду, үйлөнгөндөн кийин билесиң да дальше кандай чыныгы лицосу экенин. Мен ошо совет берет элем жаштарга. Биринчи атасын, апасын билиңиз. Эгерде үйүндө атасы башкара турган болсо, апасынын орду, атасынын орду бийик болуп, апасынын орду өзүнүн ордуна мындай үй бүлөдө, мисалы, кадимкиден аял затынын орду болсо, жана апасы жакшы болсо, аны алгыска ойлонбой туруп үйлөнсөңүз болот. Анткени мен кайненем менен кайнатам жөнүндө 4-5 ай мурда эле жакшы сөз уккам, бирок ошо куда түшүдө дагы мен үй бүлөмө аябай жакты да. Кайненем менен кайнатам мисалы ошол жерде эле четишип атканда кайненем мисалы бир да жолу сүйлөбөптүр. Бирок ошол сценарийдин баарын алып келип атат да. Ошол жерге бүт жолуктан ошо кайненем болуп атат да. А бирок келип отургандан кийин өзүнүн ордун билип, мисалы сүйлөгөн жок, ошол убакта туруп кеңешип туруп деле сүйлөгөн чечкени бүт ошол биздин кайнатабыз болду да. Ошондуктан эгерде үй бүлөдө атасынын орду болсо, анан апасы жакшы болсо, алгыска ойлонбой туруп үйлөнсөңүз болот демекчимин да мен. Саламатсыздарбы? Куттуктайм Канат мырза, чын жүрөктөн. Менде мындай суроо да, аялдын укугу сиз үчүн канчалык деңгээлде? Эми бизде мындай коом аралашып кетпеди. Аялдын укугу мындай укугу депчи. Эң жакшы, эң күчтүү эркек бул аял менен жакшы көргөн, аялына мамиле кылган эркек бул эң күчтүү эркек деп айтылат да. Мен оюм боюнча биздин шариятта, биздин кыргызда деле аял кишинин укугу биринчи орунда турат деп эсептейм да. Эми укугу болгондо өзүнүн орду менен да. Мен мисалы жактырбайм, эгерде мен аялым экөөбүз бир жерге барып отуруп кала турган болсок, аялым менен тең жарышып сүйлөгөнүнчү. Анткени со стороны адамдар карайт дагы, уже аялым жаман сөз айтылып аткан, аялым өзүнүн жаман жагын көргөзүп аткан сезем да. Эгерде айымдар менен сүйлөшсө болот, андай жерде эркектин сөзү көбүрөөк болгону жакшы да. Ошондой жерде аял киши азыраак сүйлөгөнү жакшы да. Мисалы коомчулукка чыгабы, бир жерге кружка отуруп калабызбы, балдар менен кыздар менен отуруп калабызбы, ал жерде аял кишинин өзүнүн орду болуш керек, эркектин өзүнүн орду болуш керек да. Саламатсызбы, Канат байке, куттуктайм. Рахмат. Менин суроом мындай, сиздин кайны журтуңуз сиз жөнүндө жаман комментарийлерге кандай көз караш? Менин кайын журтум эми азыр деле балким башкача көз карашта болушу мүмкүн. Бирок ушул убакка чейин чыгармачылыкка киргенибизге 4 жыл болуптур. Бирок 4 жылга чейин бир да комментарийге жооп берип, бирөө бирдеке деп жазса, а менен урушуп кырылышпаптырмын да. Эгерде өтө жаман катуу жазып койсо, жөнүнө блокко салып коем да. Бирок мен комментарий жазган адамдын баарын хейтер деп эсептейм. Бирок иногда сен эфир алып барып атасың, же бир пранк жүргүзүп атасың, же бир жерде интервью алып атасың да, элдер бирок сен жөнүндө прям туура жүрүш үчүн, туура сүйлөш үчүн сонун грамотно жазып коет. Ошондой нерселерди туура кабыл алам. Бирок комментарийлерге мисалы мындай бар да, адам эгерде элге жагам деп жашаса, анда бул бактысыз дейбир да, 100% бул бактысыз да. Бирок эгерде адам эң биринчи Аллага жашасам деп, жагам деп жашаса, анда бул демек бактылуу да, анда Алланы тапты да. Ошондуктан мен бир дагы жолу элге жакшы көрүнөйүн деп аракет кылбаптырмын да. Эл мени монтип айтып калсын, мен красивый туруп коеюн, мен мынтип коеюн, мен красавчик болуп мону сүйлөп коеюн, элдер вау деп мени мактасын деп, мына бир да жолу андай болбоптур да менде. Бирок бир эл ушунча көп комментарий келчи, бирок мен айтчымын да, апама деле, апам деле окуйт да аны. Апа дедим, сиз главный мен кандай экенин билесиз дедим. Бирок ошончо коомчулуктун баары ар бир элдин оозун жаба албайбыз. Алланын алдында таза болсом, бирок Аллах таалам кандайдыр бир себептер менен сени мынтип эле жакшы көргөзүп коет экен да элгечи. Эми азыр элге жакшы көрүнүш оңой эле. Мен 1000 сом көтөрүп алып ар кимге кайрымдуулук кыла берейин, 10 000 сомго бир 10 кайрымдуулук кылып коеюн, болду, 2 айда мен периштемин да. Канат молодец, Канат кыйын, Канат красавчик, бактылуу бол, мындай тигиндей деп жазып баштайт да. Бирок мен айтат элем, биз эч качан элге жагабыз деп жашабаш керек да. Биз эң биринчи Алланы тапсак, Аллага жаксак, анан эл бизди өзү эле жакшы көрөт да. Канат мырза, ошо үй бүлө курганга даяр экениңизди биз дагы бир жолу күбө болдук. Интервьюлордун суроолорун так жана мындай жан дүйнөгүңүз менен чын айтып атканыңызды билинип туруп, сиз көп айтып кеттиз, болочокто жубайыңыз эртең уже көп анын кызганычы боюнча, сиздин кызганычыңыз кандай, ошол тууралуу сурап кетейин дедим эле. Мен деле кызганчакмын, бирок түшүнүп кызганам. Анан мен ошо жубайымды кызганганга повод деле таппайм да, кимден кызганам, кандай кылам.
көчө жакында эле приложение кылдым. Өзүнө деле айтып көрдүм, эми кааласаң Инстаграмга отметка кылып коеюн дедим да. Аябай подписчигиң көбөйөт. Кааласаң же закрытый кылып кой. Мени кызгандырбайын десең. Сен жок, мен бир үйдө бир эле звезда жетет го. Мен ал нерсени каалабайм деп Инстаграм закрытый кылып койгон, 290 подписчиги бар, ошо менен эле турат. Анан да бир нерсени айтып кетейинчи, чын приложение кылып атып дагы медреседе кыздар менен чогулуп түшүптүр да. Анан эми андай жерден приложение кылбайт экен да. Эми ал биз кыла бердик да ушул. Бизге болду. Барып ушундай гүл көтөрүп барып приложение кылганда мындай аябай толкундандым да. Мисалы мен биякта исламдар кыйын боло берем го, давай бисер депчи. Шакек салып атып, монтип калчылдайм да. Шакек салып атып, колуна шакек сала албай аябай мындай калчылдап мындай сүрдөдүм да аябай жашоомдо биринчи жолучу. Анан мен ойлоп аткам, нези интернетке чыгарбай эле коеюн. 2-мартта кыз атууда мына эртең чыгаттыр ошондойн депчи. Бирок себептер менен подушкаларын бирөө киргизип коюптур, ошол аркылуу тарап кеткенин анан мен айладым интернетке ачыктаганга туура келди да. Бирок приложениядагы сезимдер бөлөкчө болду. Кээ бирлер да жазып тур, эми сен кичине креативный көп идеялар кыласың, приложенияга жакшы идея тапкан жоксуңбу депчи. Мен бирок ушундай жөнөкөй эле приложение алганды жакшы көрдүм. Тияк барганда деле айттым, эң сонун романтика бул үйлөнгөндөн кийин болсун дедим. Байкам акыркы эменичи бул биз жолуктук эмесин акыркы сөзүн баягы эме менен жыйынтыктап кетсеңиз болот деп сунуш киргизейин деп аткам да. Бул биз жолуктун долбоорунун эми баягы коомдук эме болгон үчүн элге кандай баягы кийинки сезондо кандай пайдасы бар ошо тууралуу мындай жакшы жагынан көрсөтүп жыйынтыктап кое аласызбы деп эметкем да. Өзүм жеке оюмду айтып атам да. Кандай болот деп. Биз жолуктуктун пайдасы эң биринчи эле максаты биз команда менен үйлөндүрүш сиздерди. Анан экинчи максат мен жакта деле бул жерде алып баруучу болуп отуруп, мен канча деген нерсени мен да үйрөнөм да. Эден деле мен отношения курганды үйрөнөм. Бирөөнүн сүйлөп аткан сөзү туура эмес болуп атканын билем, бирөө туура сүйлөп атканын билем, бирөө туура сүйлөп калса, дейчи мен ойлонуп коем да. Анан ушу бизди миллиондогон адамдар көрүп атат да. Мисалы 3,5 айдын ичинде биз 50 миллион просмотрчу болуптук да, общий YouTube'дан элечи. Ошончо адам көрдү да, баардык коомчулук көрдү. Бирок көрүп аткан адамдар да айтып атат да, мен ошол жакты көрүп атып, кызга кандай мамиле кылыш керек экенин, мырзага кандай мамиле кылыш керек экенин ошону үйрөнүп атам деп, биз жолуктук долбоорунан сабак алгандар аябай көп да. Анан биз жолуктук долбоору эң жакшы ниет болуп, мына ушуга чейин бир да жолу постанова кылбаганга бизден буюрса 3,5 айдын ичинде эле үчөө үйлөнүп, бат-бат бири-бирин табышканга аракет кылып атат да. Биз жолуктук долбоору ар дайым эми башкалардын бактысын тапканга себепкер болобуз, талапкер болобу, катышуучу болобу, бардыгын эң сонун жерде ачыктап берип, потому что жашыруун мамилеге караганда экран алдындагы мамиле бул чоң жоопкерчилик болуп атат да. Балким сиздер жашыруун монтип жырмаңыздар, жолукканда башкача болуп кетмек, азыр экранда апам көрүп атат, мени байкем көрүп атат, менин туугандарым көрүп атат деп жоопкерчиликти алган сайын сиздер болушунча идеальный болгонго аракет кылып атасыздар да. Ошондой эле идеальный отношенияны курганга аракет кылып атасыздар. Эң нечиси, бул жака келген ар бир катышуу жоопкерчиликти сезип, мындай туруктуу, татыктуу турмушка чыгып, татыктуу үйлөнгөнгө аракет кылышат да. Аяктоочу сурооду ошо мурдагы эфирлерде оюндар кетпеди беле, ошол 5 факт болочокто биздин жеңебиз тууралуу 5 факт айтып кетиңиз, биз билбеген. Эмне жакшы көрөт, эмне жакшы көрбөйт, кылыктарын. Биринчи факт назик, сулуу, нурлуу, тамакты жакшы жасайт экен. Аны кайненемдер айтышты. Башында ма тамак жасаганды билбейм деп айткан да. Мен эчтеке болбойт, үйрөнөсүң деп койгом да. Атайын айтса керек. Атайын ошо эмне кылар экен деп айтты да. Анан 5-чи факт. Мен мисалы бир нерсени айтсам, никогда мени спорт этпейт да. Жок, андай эмес, жок, мындай эмес. Хорошо деле унчукпай коет да. Анан бирок кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин байда сиз ошентип айтпадыңыз беле, бул мындай болуп калбайбы деп бир туура эмес айтып койсом, кайра кийин 1-2 күндөн кийин ошончо айтып берет да, кайра магачы.
эң несі ошол эмоция келип турганда телефонду өчүрүп туруп чыгып кетет да. Мен мындай тең тайлашып кайра моюнтуп сабырдуулук кылып кана мисалы бар го, мисалы бизде айымдар бар го, кана эркексиң эмне кыла аласың, кана сөкчү, кана урчу, кана чапчы деген кыял жок да эң несичи. Өзү биринчи ошол нерсени токтотту, ситуацияны токтоттуруп, сразу чыкканга аракет кылат экен да. Бирок мындай сапат менде деле бар. Мен деле негативди качып, сразу мындай пропускать этким келет да. Ошол сапаты жакты. Түшүнүгү. Ал эми кете берет ал. Түшүнүгү, китеп окуган, илими, билими мактай берем мен аны. Канат мырза, азыр түз эфирде биздин жеңебиз көрүп атат да. Кандай жылуу сөздөрүңүздү айта кетмекчисиз? Экранды карап, жүрөгүңүздөн чыккан сөздөр. Жүрөгүмдөн чыккан сөздөрбү? Мен эми аны биринчи жолу көргөндө кичинекей баладай уялдым да. Бул жерде уверенный отуруп алып, аябай мындай уверенный отуруп элем, бирок ошол жерден ушунчалык толкундандым да. Мен аны ушунчалык жакшы көрдүм. Мен аны эң негизгиси Кудайдан сураганга мага бардык сапаттары туура келди. Мен анын көздөрүн, мага карагандарын, бир нерсени айтсам хорошо деп мындай түшүнүп калганын, анан ушул убакка чейин келип сүйлөшүп, колумда кармап көрмөптүрмүн. Мындай көз караштарыбыз карашып кеткенде мен чын жүрөгүмөн сүйө турганымды сездим да. Мен мындай балким 20 жашта болсом башкача сүйүү болот эле, бирок мен азыркы убакта акыл менен да, жүрөк менен да сүйгөн убагым. Ошондуктан мен чын жүрөктөн сени сүйөм, сени жакшы көрөм. Балким мен сага укмуш үйлөрдү, укмуш домдорду, үйлөрдү, машиналарды алып бербешим мүмкүн. Бирок мен сенин жаныңда өмүр бою эң сонун бактылуу көз ирмемдерди тартуулаганга даярмын. Мен сени сүйөм. Ушул күнгө чейин бул долбоордо баарыбызга сиз суроо берчүңүз да. Суроо бербей, бүгүн суроо алган кандай экен? Суроо алган деле аябай жакшы экен. Анткени мен биринчи жолу ушундай чоң интервью бергенге өзүң жөнүндө айтып берген да, мындай кызыктуураак экен да. Бул убакка чейин сиздер жөнүндө эле сурап келип атсам, бүгүн өзүм жөнүндө айтып бердим. Анан көптөр биздин көрүүчүлөр эмне мынча динди аралаштырып сүйлөп атат дебесин. Биз эфирде аралаштырып сүйлөбөйбүз, бирок сиздер мени өзүм как личность катары алып аткандан кийин мен жашоодо көбүрөөк аралаштыргым келди. Анткени ушуну 100 миң деген, миллиондогон адамдар көрөт. Балким мен бир сөзүм кандайдыр бир жакшы пайдасын тийгизип калыш үчүн мен жашоомдо кандай болсом, ушундай эле айтып бердим да. Баарыбыз жакшы сөздөрдү уктук. Деги эле биз эмеспиз, сиздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз көп кызыктуу болду деп ойлойм. Анан уже жыйынтыктоочу дагы сөздөр эфирибизди аяктай берели. Катышуучуларга рахмат. Биринчиден сонун суроолор болду. Анан биринчинде чындыгында интервью бергендей эле келдим. Мен барыңыздарга ушу 20 катышуучуга мен интервью берем, болушунча ачык айтып берем депчи. Анан сиздер да урматтуу көрүүчүлөр мен өтө идеальный ойлоп албаңыздар. Биз да жашоодо көп ката кетиришибиз мүмкүн. Бирок биздин максатыбыз ошол жакшы жашап, коомчулукка пайдабызды тийгизсек жана үй-бүлөлүк мамлекетимди татыктуу курсам деген өзүмдүн максатым бар. Анан эгерде бир жерден ката сүйлөп койсом, эгерде бир жерден туура эмес сүйлөп койсом кечирим сурайм. Дагы да жаштык кылышыбыз мүмкүн. Мен кетейин анда, Даниэль мырза. Эртең уже күтүп атышат, кыз уже бар даярданышым керек тойго. Бирок эми урматтуу көрүүчүлөр, эми Даниэль менен Алма бир кол чаап коелу, келиңиздер. Эме болуп калбады. Биздин эң башкы демөөрчү бар да, биз жолу долбоордун демөөрчүсү Кут курулуш компаниясына бир катуураак кол чаап, өзгөчө үйлөрүн көрүп коелу.
Даниэль мырза сөз берейин. Эл ойлоп калышы мүмкүн, бүгүн Даниэль менен Алма күтүсүз жерден чыгып калды. Мындан нарда калып барабы деп ойлоп калышы мүмкүн. Жок, биз болгону бүгүнкү эфирибизде, бүгүнкү чыгарылышта мындай өзгөчө бир коногубузду күтүп Канат мырзадан интервью алдык. Ошол эле ооба, биз дагы элдин астына жоопкерчилик алган үчүн мен азыр үйлөнүп кандай кыйын болуп, убактым тар болуп, 18 секундта убактым жок. Бирок ушуларды үйлөндүрүш үчүн биз НТС телеканалы менен, биз жолуктук долбоорунун жалпы жамааты менен жана ошондой эле оператор байкелер менен, редактор, ошондой эле НТС телеканалынын директору менен Анжелика Кайратова менен биргеликте чоң жоопкерчилик алгандан кийин сиздерди үйлөндүрүп коюшубуз керек. Ошон үчүн кандай болбосун дагы мен бул жака келем. Ал эми сиздер ушул жерде отуруңуздар дагы, кийинки чыгарылышта мен сиздерге суроолорду берем. Бүгүн мен жөнүндө маек болду, биринчи жолу ушундай жан дүйнө менен ачылып маек бергениме мен да кубанып атам, эң сонун болду. Жана ошондой эле бизди куттуктап сүйүү жөнүндө ырдайм деп, албетте биз жолуктук долбоорунун алтын үндүү урчу кызы Гүлизага бир катуураак кол чаап койсок. Kança jıl küttüm özüңdü, kay jakta жүрдүм көрүнбөй, kança жыл түштүм артыңдан, кай берен кууган бергенде, kança жыл түштүм артыңдан, кай берен кууган бергенде. Жаңылбай сага кабылдым, жазатпай огуң тийгизе,
телеканалы «Биз жолуктук долбоору акыры сени сүйдүрөм» деген чыгарма бардыгыбызга жакты окшойт а. Мага да жакты, анткени мен дагы акыры аны сүйдүрдүм. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.